Her bir 5 yılda, her bir 10 yılda tarih жаңырады. Мына ошол тарих жаңырганда менин үнүм да жаңырсын деп айткым келет. Биринчиден, бул кезектеги бийликтин жалган жала токулган иши. Мыйзамсыз камоо. Бир гана максатты көздөйт. Мамлекеттик бийликтин, мамлекеттик органдардын чегара, анын ичинде кемпирабад боюнча чыгарган чечимине каршы адамдардын оозун жабуу болду. Bir gana maksat ушул болгон. Ал эми мамлекеттик телеканалдардан тынбай берилген запистер, бул монтаж кыркылып кесилген. Мына ошого негизде тергөө бизди күнөөлүү деп таап атат. Өз учурунда Белизгейт, Юпигейт, Матрешка гейт сыяктуу мен муну төңкөрүш гейт деп атайм. Учуру келет, урматтуу төралгычы, учуру келет. Biz экспертизага бердик, сотко иш өткөндө бул иш толугу менен талкаланат, жокко чыгат.